Саламатсыздарбы? Расмий иш кагаздарына арналган сабагыбыздын кийинки бөлүгү. Өткөн бөлүктө биз расмий каттар кайсы бөлүктөрдөн турат? Негизи түзүмдүк өзгөчөлүгү жөнүндө айтканбыз. Биз 5 пункттан турат дегенбиз. Алардын биринчиси кайрылуу болчу. Биз кененирээк токтолобуз буларга. Кайрылуу мурда мен айтып өткөм, кыргыз тилинде расмий түрдө туруктуу колдонулуп келе жаткан кайрылуу сөз бул урматтуу деп айтабыз. Же болбосо эгерде бул мындай буйрук иретиндеги же болбосо буйрутма же болбосо жарлык болсо, расмий мамлекеттик же болбосо ишкананын ичиндеги кагаз иретинде колдонулса, бул жерде кайрылуу деген сөз колдонбошу дагы мүмкүн. Себеби буйрукка биз урматтуу деп жазбайбыз, туурабы? Ал мисалдар да көз. Ал жерде жөн гана буйруктун номери, ким чыгарды, ким бекитти, ошолор көрсөтүлөт. Биз ал кагазга да келебиз. Ар бир кагаздын мазмунуна башында айтып өткөн жана максатына жараша болот. Киришүүдө биз бул бөлүмдө катты жазуунун себебин билдиребиз. Мисалы, кайсы бир боло турган, болуп өткөн же болуп жаткан окуяга байланыштуу ушул кат жазылып жатат. Биз келтирдик мисалы, маалымат авариянын кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу же болбосо мисалы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну өтүп жаткандыгына байланыштуу, ошону өткөрүүгө даярдануу максатында деген сыяктуу кайсы бир болуп жаткан, боло турган же болуп өткөн окуяга байланыштуу бир ошонун негизиндеги маалыматты беребиз. Ошондо ошол максат негиз болуп аткан көрүнүш киришүү бөлүгүндө көрсөтүлөт. Ошондой эле киришүү бөлүгүндө мурда алынган маалыматка же катка жооп кылуу дагы болот. Мисалы, сиздин баланча күндө жазган катыңызга же болбосо сурап кайрылууңузга жооп кылып баланчаны билдиребиз деп жазабыз. Кайсы бир болгон окуяга жооп кылса болот. Же болбосо иштин жүрүшү менен тааныштыруу. Мисалы, азыркы кезде кандайдыр бир аракет, иш чаранын даярдыгы жүрүп жатат, ошого байланыштуу деп жазсак дагы болот. Мисалы, университеттин 50 жылдык мааракеси болуп жаткандыгына байланыштуу. Же болбосо сиздин кайра биздин өлкөгө келгендигиңизге кубанычтуубуз, же болбосо башка киришүү бөлүгүндө кандайдыр кайрылууну жазса болот. Же болбосо мындай кенен гана маалымат: биздин долбоордун жетекчилиги мисалы 2-апрелде долбоорду андан ары каржылоонун шарттары боюнча жыйын өткөрдү. Ошого байланыштуу мындай жыйынтык чыгарабыз. Демек, киришүү бөлүгүндө кайсы бир айтайын деген негизги маалыматка себеп болчу, ошого түрткү болчу кандайдыр бир болуп жаткан, боло турган же болуп өткөн окуяны жазып өтөбүз. Ошол биздин негизги бөлүккө, негизги берип турган маалыматка түрткү болду дегенди билдирет. Негизги бөлүгүндө биз кат алуучуга тийиштүү бардык маалыматтарды камтыйбыз. Иштин андан ары жүрүшү же натыйжасы, кайсы бир өзгөрүүлөр, кошумчалар жана башка темага жараша маалыматтар берилет. Берилчү маалымат бир нече болсо, аны биринин ортосуна чоң аралык же болбосо абзац болушу керек. Же болбосо бир темага байланыштуу бир нече маалыматты берсек, аны бир нече пункт түрүндө, биринчи, экинчиди бөлүп ирети менен жазышыбыз керек. Негизги маалыматтардан кийин биз күтүлүүчү аракеттерди жазабыз. Мында берилген маалыматтын негизинде сиз жазган катты ала турган адамдан сиз эмнени күтөсүз? Же болбосо жогоруда берилген маалыматка ылайык сиз дагы эмне иш кылыш керектигин көрсөтөсүз. Же болбосо сиздин мектеп, мекеме же болбосо да башка сизге тийишип эле сиз тарап негизи эмне иш аракеттерди кыласыңар, ошолор жазылат. Ошо күтүлүүчү аракеттерге жана башка мисалы конкурска катышууну каалагандар жогорудагы дарек боюнча кайрылыңыздар. Башкача айтканда, мисалы, тил жазылганда: урматтуу мектеп окуучулары. Бул кайрылуу. Сиздерди мисалы жеңиш күнүнө арналган
сүрөт тартуу же болбосо дил баян жазуу боюнча конкурска чакырабыз. Конкурс мисалы 20 апрелден 5 майга чейин жүрөт. Бул негизги маалыматтар да. Анан ошого байланыштуу, сиз берген маалыматка байланыштуу сиз күткөн аракеттер. Ага мисал жазасыз. Конкурска катышууну каалагандар жогорудагы дарек боюнча кайрылыңыздар. Жогорудагы конкурска катышууну каалагандар мисалы өз ишиңиздерди баланча деген дарекке жөнөтүңүздөр деген мисалы күтүлүүчү аракеттер. Сиз негизги маалыматты бердиңиз да, конкурс өтөт. Эми андан ары эмне кылыш керек? Башкача айтканда күтүлүүчү аракет деген эмне? Андан ары эмне кылыш керек? Сиз кайрылган адамдарга андан ары эмне кылышты айтып атасыз. Эмне кылып ушу конкурска катышса болот, эмне кылыш керек экендигин айттыңыздар. Бул ушу күтүлүүчү аракет деп аталат. Же болбосо башка каттын мазмунуна байланыштуу. Мисалы сиз бирөөнү ижаранын акысын төлөп берүү мөөнөтү өтүп эткендигин жана ошону өзүңүз талап кыла турганыңызды билдирип кат жаздыңыз. Мисалы, урматтуу Баланчаев, сиз мисалы ижарага алган имараттын мисалы акысын төлөө мөөнөтү 2018-жылдын мисалы 5 январында өттү. Ушуга байланыштуу сиз өзүңүздүн карызыңызды төлөөнү өтүнөбүз. Бул негизги кайрылуу, анан киришүү менен негизги маалымат. Сиздин берейин деген негизги маалыматыңыз ижаранын акысын төлөп бериш керек. Туурабы? Анан ушуга байланыштуу сиз күтүлүүчү аракетти кандай түрдө жазасыз. Эгерде аталган күнгө чейин ижара акысы төлөнбөсө, сиздин ишиңиз сотко берилет мисалы. Сиз маалымат бердиңиз да, ошол маалыматка байланыштуу тийиштүү талаптагыдай иш аракет көрүлбөсө, андан ары эмне боло тургандыгын жаздыңыз. Бул күтүлүүчү ошого байланыштуу жасалчу иш аракет болуп эсептелет. Жана ар бир кат акыркы сөз менен бүтөт. Бул жерде өзүңүздүн сыйыңызды же каттын мазмунуна байланышкан бир кандайдыр бир сүйлөмдү жазып койсоңуз болот. Мисалы, сизди урматтоо менен же болбосо ишиңизге ийгилик каалайбыз, сизден жооп күтөбүз, сизди түшүнүү менен кабыл алат деп ишенебиз деп жазсаңыз болот. Же болбосо жана башында келтирген мисал, жана мектеп окуучулары арасында уюштурулган конкурс жөнүндө катты мисалы ийгилик каалайбыз деп бүтүрүп койсоңуз болмок. Сиздердин иштериңизди күтөбүз деп жазсаңыз болот. Мисалы, эгерде эскертүү түрүндө ижара акысын төлөбөгөндүгү үчүн ишин сотко бере тургандыгыңызды билдирген катты, эскертүү түрүндөгү катты сиз мисалы сизди түшүнүү менен кабыл алат деп ишенебиз деп жазсаңыз болот. Же болбосо супсак гана, жөн гана мындай мазмундагы катка өзүңүздүн аты жөнүңүздү, ким экениңизди жазып койсоңуз болот. Негизи эскерте турган нерсе, башында айтып өткөн кат 5 пункттан турат деген нерсе. Бул деген бардык расмий иш кагаздарын, расмий каттарды уюштурула турган ошолордун бардыгына мүнөздүү болгон 5 пункт болуп эсептелет. Дагы бир жолу кайталайм, бул кайрылуу, киришүү сөз максатын, себебин билдиресиз жазып атканыңыздын, негизги берчү маалыматыңыз жана ошол негизги маалыматка байланыштуу күтүлчү иш аракеттер сиз жасайсызбы же сиз багыштаган кат ала турган адам аткарышы керекпи? Ошол күтүлчү аракеттер негизги маалыматка байланыштуу. Анан акырында акыркы сөз жана кат ээси жазылат. Бирок эскерте турган нерсе, каттын негизи мазмунуна жараша жана максатына жараша негизи ар кандай кошумча дагы маалыматтар болушу мүмкүн. Жанагы негизги бөлүктөр дейт, ошол бөлүкчөлөрдүн астында дагы чакан бөлүкчөлөр болушу мүмкүн. Мисалы, кайсы бир кызмат ордуна жана башка конкурс жарыяланса, мисалы, анын шарттары жазылат. Кандай адамдарды аласыз? Кандай кесиптеги өзгөчөлүккө болуш керек, кандай билим деңгээли болуш керек, тажрыйбасы болушу керекпи, жокпу, кайсы тилдерди билиши керек, ошолорду жазыңар. Же болбосо келечекте бир кайсы бир иш чара өткөрүү пландалып жатса, мисалы конкурс өтөт деп атсак, анын өтө турган мөөнөтү, анын өтө турган жери толук дареги, убактысы көрсөтүлүш керек, кимге кайрылыш керек көрсөтүлүшү керек, телефондору берилиши керек. Ал эми кайсы бир коммерциялык иш жөнүндө сөз болуп аткан болсо, анда товардын же кызматтын баасы көрсөтүлөт. Аны кайдан сатып алса болот,
кайсы учурда жеңилдик берилет же болбосо башка дагы көп сандагы кандайдыр маалыматтар каттын кошумча бөлүгү катары сөзсүз түрдө берилиши керек. Анан акыркы нерсе бул каттын тили жөнүндө айтыла турган сөз да. Сиздерге бере турган суроо кандай дейсиз? Сиз өзүңүз мурдадан жолуккан же болбосо сиз өзүңүздүн ишиңизге байланыштуу жазып жүргөн расмий кагаздардын, расмий каттардын тилине карата сиз кандай талаптарды коет элеңиз? Жана тилдик жактан кайсыл көрүнүштөргө, эмнелерге сиз жол бербейсиз эч качан? Же болбосо эч качан жол берилбеш керек деп эсептейсиз? Дейинкиси эле сиз бир расмий алган кагаз же болбосо расмий жазылган кат, сиз алган кат кандай болушу керек? Ал тилдик жагынан кандай жазылганда сиз ошону алып ушул болуптур деп ошого жооп беретиндей кандайдыр аракет кыласыз, ошол катка сиз көңүл бурасыз. Жана тескерисинче тил жагынан кандай жазылган кат сизди ренжитет жана ал кат максатына жетпейт деп эсептейсиз? Кандай талаптарды коет элеңиз? Демек кыргыз тилинде жазылуучу расмий кагаздарынын жана расмий каттардын тили жана стилистикасы эмне, буга кандай талаптар бар? Алар кандай мүнөздө болуш керек? Биринчи кезекте албетте ар бир эле кат жазган адам өзүнүн каты биринчиден жетсин дейт, туурабы? Экинчиден ал жерде жазылган максат эмне, биздин үчүн жазабыз? Биз негизи жазып атканда эң биринчи ойлогон, көздөгөнүбүз эмне? Ушул катты окусун, туурабы? Демек ушул кат аркылуу менин сөзүм, менин оюм угулсун, түшүнсүн, ушуну кабыл алсын, ушу менин айткан сөзүмө, менин жазганыма ылайык ошого карата иш аракет көрүлсүн, бир нерсе жасалсын деп жазабыз, туурабы? Биз жөн гана жазып коюш керек деп жазбайбыз. Ошондуктан негизи биз жазган каттын тили так болушу керек. Каттын тили жөнөкөй болушу керек. Жеткиликтүү, түшүнүктүү болуш үчүн. Бул жерде кайсы аябай жакшы сөздү билесиң, айрыкча кыргыз тилинде аябай кооз же болбосо жаңы бир колдонуп кеткен бир аябай сөздү билесиң деген ошону көрсөтүү максат эмес. Биздин максатыбыз дегенкиси биздин айткан сөз ошого жетсин, түшүнсүн, ошого таасир кылсын дейбиз, туурабы? Ал эми ушуга жараша анан мүмкүн болушунча жупуну жөнөкөй, жеткиликтүү, кеңири колдонуп жүргөн сөздөрдү колдонобуз. Анан дагы биздин кат багышталган адамга карата биздин болгон урматыбыз канчалык бир жагымсыз себеп менен жазбаңыз, канчалык нааразы билдирип жазбаңыз, кандайдыр бир нече жолу жазып сиз эчтеке мындай сөзүңүздү жеткире албай жаткан болсоңуз дагы, кандай болсо дагы негизи кепке келгенде сиз мындай сый урмат мамилеңизди билдиришиңиз керек. Себеби деген негизи расмий кагаздарда расмий кат жазуудагы дагы бир талап негизи бул жерде сиздин жеке сезимиңиз, жеке эмоциялык абалыңыз ал эч кандай мааниге эмес. Себеби деген расмий чөйрөдө сиз бирөөнө кат жазып атсаңыз, ал адам менен ишке гана байланыштуу карым катнаш түзүп атасыз. Мындай жеке эч кандай мамилеңиз жок. Демек ишти кандай гана болбосун аткарыш керек, туурабы? Кызуулукка берилбестен, кандайдыр бир чырга же болбосо кандайдыр башка бир эмоциялык абалга мындай өзүңүздү жеңдирбестен, мындай сый бир кандайдыр чектин алкагында кат жазышыңыз керек. Ошондой жүрүм-турумуңуз ошондой болуш керек. Демек ага карата сиз жазган каттын мазмуну сиз ошол адамды сыйлай турганыңызды, сиздин ошо урматыңызды билдиргендей мааниде болушу керек. Деги эле тилдин жөнөкөйлүгү жана сабаттуулугу дайыма анын артыкчылыгы болуп келет. Себеби деген сиз жазган катыңыздан сиздин ким экениңизди, билимиңиз канчалык экен, канчалык сизге олуттуу мамиле кылыш керек, кандай адам экендигиңизди
билсе болот да. Башкача айтканда сабаттуулук бул ар бир документ, ар бир расмий билдирүү, ар бир иштик кат, бул фонетикалык жактан, грамматикалык жактан синтаксиси болобу, морфологиясы болобу, кыргыз тилине келгенде баягы туура мүчөлөрдү колдонуп атасыңарбы жөндөмөлүк, туура сөздү колдонуп атасызбы, туура сөз айкашын колдонуп атасызбы, ошолорду билдирет да. Пунктуациялык жактан кайсыл жерге түрдө чекит коюшулу керек, кайсыл сөз тармакча калышы керек, кайсы сөз чоң томгон жазыш керек. То есть орфографиялык жактан дагы негизи жалпы кабыл алынган, жалпы калыптанган тилдик эрежелерге баш ийиши керек. Бул кат ээсинин же болбосо ал кайсыл мекеме же ишкананын атынан сүйлөп жатса ошонун жүзү болуп эсептелет. Сиз жазган каттын аркасында сиздин ким экениңизди, сизди олутту кабыл алыш керекпи, же сиз иштеген мекеме канчалык олуттуу экендигин, канчалык маани берет экен сабаттуулукка, туура же жалпы деле иш деңгээлинде канчалык маани бере тургандыгын ушул каттын тилинен билсе болот сабаттуу жазылганынан. Себеби деген ошого жараша негизи шериктештер, сизди кат жиберген адамдар, тараптар, юридикалыкпы жекеби, ошолор ошого жараша дагы мамиле кылат. Кыйыр болсо дагы бул негизи сизге карата болгон мамилеге аябай чоң таасир берет. Бирок негизгиси сүйлөмдү туура гана түзүп коюу бул жетиштүү эмес. Кат негизи кимге багышталганын сөзсүз эске алыш керек. Кимге багышталганын дегеним, ал ушу карап жаткан маселе боюнча кандай кызыкчылыгы бар, кайсыл тарапты көздөйт, анын милдети эмне, ролу кандай аткара турган, кандай талаптарды коет, анын каалоосу, күткөнү кандай, эмне, мүмкүнчүлүгү кандай, ошону эске алуу дагы сиздин жазган каттын негизги стилин аныктайт. Бул дагы иштин андан ары жүрүшүнө дагы чоң таасир бере турган нерсе болуп эсептелинет. Сабагыбыздын кийинки бөлүгүндө расмий кагазды жазууда кайсы эрежелер эске алынышы керектигин дагы кенен токтойбуз. Рахмат.